Рахмат, урматтуу Надира Сынташевна, биз бул мыйзамды колдойбуз. Комитетте дагы муну аябай тыкыр талкуулаганбыз. Анткени билесиздер, мына региондордо, анын ичинде Бишкек шаарында дагы, Ош шаарында дагы 10 жылдап, керек болсо 15 жылдап ордун бербей жүргөн мектеп директорлору бар. Бул абдан туура мыйзам. Муну биз сөзсүз колдоп беришибиз керек. Мен башка кесиптештерди дагы муну колдоого чакырат элем. Анткени мындай жол менен кызматтан албасак болбойт. Азыр заман өзгөрүп атат, дүйнө өзгөрүп атат. Анын ичинде билим берүү системасынын жаңылануу кирип атат. Жаңы технологиянын заманы, интернет доору дегендей. Мындай прогрессивдүү жаштарга орун бериш керек, сөзсүз. Мектеп директору 65 жаштан жумуштан кеткенден кийин бул трагедия эмес. Ал ошол жерде дагы балдарга билим берип, өзүнүн насаатын айтып, ошол жерде бир коллективдин бир мүчөсү болуп кала берет. Мен бир ойлогонум, эгерде мүмкүн болсо ушул мыйзамды карап атканда экинчи окууда бир сунуш берейин, карап көрүңүздөр. Ротация. Мектеп директору 5 жылдан кийин ротация болот. Бул биринчиден. Экинчиден 3 жыл ошол мектепте иштеген же ошо билим берүү тармагында 3 жыл мугалим болуп иштеген адам гана мектептин директору болсо, менимче туура болмок да. Мисалы, жаңы эле алып келип туруп эле мектептин директору кылбастан, мектеп директору ошо билим берүү тармагында, ошол мектепте иштеп, андан кийин ошо 3 жыл иштегенден кийин мектеп директору болсо, менимче ошол тармакты, системаны билип, көрүп, анан кийин мындай башкаруучу кызматка отурмак да. Ошон үчүн мен бул мыйзам көп пайдалуу жактары бар деп ойлойм. Анткени мына кече жакында эле Ошко бардык. Биздин бир коллегабыздын демилгеси менен бир жаңы жеке менчик мектеп курулду. Буга чейин парламент жеке менчик мектептерди салыктан дагы бошотконбуз. Ошонун пайдасы тийип, бир канча жаңы мектептер курулуп атат. Ошол жерде карасаңыз бүт электрондошкон. Тарыхты окуп атышат, Рим, Колизей, бүт баарында карап, ошо электрондой мындай жандуу да бардыгы. Ошондой мектеп директорлору менимче мектептерди башкарыш керек деп ойлойм да. Мыйзамды колдойбуз албетте. Рахмат. Рахмат.